Кече 5 февралда Москвада Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев кокустан көз жумду. Бул тууралуу үй бүлөсүнүн жакындарына таянып 24 KG сайты жазды. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча 44 жаштагы Айдар Акаевдин жүрөгү токтоп калган. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жетишпей калышкан. Айдар Акаев Москвада жеке ишкерлик менен алектенип келген. Туңгуч президенттин Бермет, Айдар, Саадат жана Илим аттуу балдары бар. Салык төлөөдөн качкан байланыш компанияларынын схемалары аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Мекеменин маалыматында калкка байланыш кызматын көрсөткөн ишканага кылмыш жаза кодексинин 231-беренеси кылмыш иши козголуп, мамлекетке 26.408.750 сом зыян келтиргени аныкталды. Аталган акча кайтарылып, жемкорлуктан түшкөн атайын депозиттик эсепке которулду. Туркиянын Ван провинциясында кар көчкү кеминде 38 адамдын өмүрүн алды, 50 адам жаракат алышкан. Дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал. Так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Бахчисарай шаарына жакын жердеги жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир күн мурдагы көчкүдөн кийин дайынсыз кеткен 2 кишини издеп жатышкан. Анда табигый апааттан 5 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштерин татаалдантуу. Туркиянын Сабиха Көкчен аэропортуна конуп жаткан маалда кырсыкталган учак 2ге бөлүнүп кетти. Туркиянын транспорт министри Мехмет Жахид Турхан учакта 177 жүргүнчү болгонун, кырсыкта каза болгондор жок экенин билдирди. Туркиялык медианын кабарлашынча, Pegasus Airlines компаниясынын учагы 5 февралда түштөн кийин ички каттамды аткарып, Измирден Стамбул шаарына учуп келген. Ал тапта Сабиха Көкченге конушу керек болгон учактар Стамбул аэропортуна жөнөтүлүп жатканы белгилүү болду. Кытайда коронавирустун жаңы түрүн жуктуруп алгандардын саны 28.018 адамга жетип, 563 каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Буга чейин илдетти 24.000 адам жуктурса, 490 каза болгону айтылган. Акыркы маалыматтарга караганда саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитети 31 провинциясынан коронавирусту жуктуруп алган 28.018 учур катталгандыгы тууралуу маалымат алган. Алардын ичинен 3.859 адамдын абалы оор, 563 көз жумган жана 1153 ооруканадан чыгарылган деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 2019-жылдын декабрь айында Кытайдын Юхань шаарында жаңы вирустун пайда болгону белгилүү болгон. Адистер аны коронавирустун жаңы түрү 2019 НК деп атаган. Кытайдан тышкары илдетти жуктуруп алгандар Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Япония, Түштүк Корея, АКШ, Канада, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия жана Малайзияда байкалган. АКШнын Сенаты Дональд Трамп кызматынан кыянат пайдалануу жана Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук кылуу беренелери боюнча акталып, андан бардык айыптоолор алынды. Биринчи берене боюнча 48 сенатор президентти күнөөлүү, 52-си күнөөсүз. Экинчи берене боюнча 47-си күнөөлүү, 53-ü күнөөсүз деп добуш берди. Трампты кызматтан кетирүү үчүн демократтар добуштардын 3төн 2син же 100 сенатордун 67-синин колдоосун алышы керек болчу. Президенттин отставкасын колдоп Республика партиясынын бир гана мүчөсү добуш берди. Ал 2012-жылы президенттикке талапкерлигин койгон Митт Ромни. Ошол эле маалда демократтар партиясынын бир дагы өкүлү, анын ичинде бир катар маселелер боюнча Трампты колдоп келген Джо Манчин дагы президенттин импичментине каршы добуш берген жок. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Атайын кызматтагы була Канда Кошмок Штаттардын президенти Зеленскийди өзүнүн башкы саясий ата-андашы мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. АКШ президенти бул маалыматтарды четке кагып келген.